Bir günü bir аңчы же болбосо bir мергенчи мергенге чыкты дейт. Чыгып тузак коюп, илмек коюп деп коет го бизде. Илмек коюп, тузак мындай чаба турган болсо тиги илмек го жанагындай эмелерге фазан, эмелер кекиликтерге чыгабыз го. Чыгып көрөсүздөр, э? Мындай ошондой алып турган же болбосо мындай көбөчкөндөргө чыгат элек го, мындай коюп турган бир нерсе жеп койгон көбөчкөндөр да баскы. Ушундай. Субхан ошентип бир мергенчи эмеге чыкты дейт? Аңчылыкка чыкты. Баягы жери бар тузак койду, илмектерди койду, ошентип коюп бир жерден Алланын каалоосу менен бир чымчык кармалып калыптыр. О, Кудай буйрса жакшы болду эми. Ошо эме кылайын. Чымчык кармалып, муну капаска салып сатам. Ошондой бир муну сата турган баланча дирхам болот деп ойлонуп отурган кийин, отса баягы Алланын каалоосу менен баягы чымчыкка тил бүтүп калыптыр дейт. Тил бүтүп баягы чымчык сүйлөп баштады дейт. Эй адам баласы, сени канча ушунчага чейин канча мергенге чыктың, канча буг аттың, канча теке аттың, эчки аттың, канча деген нерселерди аттың. Эми сен мен кичинекей мындай этиме тоюп калмак белең, мени кой бер. Десе айтқан, жок, мен сени кой бербейм дейткен баягы. Десе анда мен сага бир 3 кеңеш айтайын дейткен. Бирок 3 кеңештин ушундай шарты бар дейткен. Ар бир кеңеш айтканда сен мени өйдө кой бересиң дейткен. Бутактан бутакка. Десе баягы ойлонуп экен, эмне кеңешти? Алтынга тете дейткен. Андай сен мындай кеңеш туккан эмессиң, мындай билбейсиң, сен жашооңо кийин пайда берет. Десе баягы ойлонуп эткенде макул дейткен. Кийин макул дейт дагы баягы чымчыкты биринчи бутакка отургузат экен. Өзү отургузат экен. Анда чымчык мындай дейт экен. Эй аңчым дейт. Эй мергенчим. Болбой турган ишти ким айтса да ага ишенбегин дейт. Болбой турган ишти ким айтса да сен ага ишенбегин. Мындай ойлонуп эткенде дагы дейт экен. Баягы өзүнүн сөзү боюнча кайда өйрөк кой берет экен. Бирок эмеси колунда. Кийин экинчи нерсем дейт, аңчым дейт. Мен сага бере турган пайдалуу кеңешим, өткөн ишке эч качан өкүнбө, колуңда турган мүмкүнчүлүктү чыгарып жиберген үчүн агадан капаланба. Өткөн ишке өкүнбө, колуңда турган мүмкүнчүлүктү чыгарып жиберген үчүн сен ага таптакыр капаланба, өкүнбө. Убактыңдын баасын билип, аны текке коротпа дейт. Туура. Убада боюнча анда өйдө коюш керек. Аны өйдөрөөк кой берет экен. Анан баягы чымчык өйдөрөөк болуп алгандан кийин, аңчы жетпей калгандан кийин эмне болот экен? Аңчы дейт, сен кандай нерсе кылдың дейт экен. Менин ичимде дейт, менин ичимде салмагы 10 дирхамга жете турган, жокса ошондой бир 60 граммга чейин болгон бир кагуар таш бар. Мен ошону жутуп алган болчумун. Эми сен эгерде мени союп жанагындай кылганда кой бербей, анда сен ушул нерсе байып сен укум-тукумга чейин жетмек. Десе баягы ушундай бир ачууланып кетет экен, баягы секирет экен, таңыр. Десе баягы чымчык каткырып келет экен, эй дейт экен, аңчым сен акылың барбы дейт. Мен өзүм бир дирхамдык болсом, кичинекей чымчык болсом дейт. Мен ишиме 60 дирхамдык жокса 60 граммга батып кетем, сен акылың жетпейби? Мен сага айттым го, өткөн ишке өкүнбө дедим го. Өткөн ишке өкүнбө дебедимби? Бирөө ар бир нерсени жүл айта бере турган болсо, сен аны ишенбе деп айттым го. Десе ойлонуп калат экенде, мейли дейт экен. Анда бери түш дейт экен. Бери баягы чымчык мындай карап туруп айтканда, баягы тамаша кылып аткан көрөт экен дагы. Өйдөрөөк турат экен. Эй, береке тапкыр дейт экен. Менин эки сөзүмө дейт, эки сөзүмө сен амал кылбай туруп дейт. Мен үчүнчү сөздү уккун келип атабыз, ага сен сероонда мээң жетпей өчүп калган экен. Десе субханалла, эмне экен? Чыныгы ушундай экенбиз да бизчи. Дайым такай биз субханалла, болбогон ишке дайым эмне кылат экенбиз? Мындай кандай десем, дайыма мындай ишенип алат экенбиз да. Кээ бирде алданып калат. Болбой турган ишке бирөө ушундай бир нерсе алданып калышыбыз мүмкүн. Болбойт экен ал. Бирок ошол нерсе акыл жүгүртпөй, ошол нерсени кылып алат экенбиз. Кийин дайыма ошол болгондон кийин өкүнөт экенбиз. Кап мындай кылып койсом болмок экен. Мындай кылсам жакшыраак болмок экен деп, анан мындай кылганымда деп дайым өкүнөт экенбиз да. Бул дейин өзү өкүнүч го. Өкүнбөгөн адам болбойт экен. Дегеним, эми биз кээ бир убакыттарда субханалла жашоодогу болгон нерсеге кайгырып, капалана берип, эмнекен дайыма өзүбүздү зулумчулап келет экенбиз. Ушул эки нерсе биздин жашообузда мындай толугу менен болуш керек да. Толугу менен болтурган аракет кылыш керек. Эгерде кимдин жашоосунда ушул нерсе болсо, иншалла, сөзсүз пайда табат.
Шайтан дайыма үмүтсүз кылат. Ал эми Аллах таала Куранда болсо, биздин райымдан дейт. Алланын райымынан үмүт үзбөгүлө дейт. Биз дайым такай эмне кылат экенбиз? Үмүт үзүп жашайт экенбиз да. Мындай болсо дайым үмүт үзүп калат экенбиз. Ай, мындай болсо кандай болот? Жок, унутпагыла. Эгерде бир жаманчылык болсочу, башыбызга келген болсо, анын аркасында сөзсүз эки жакшылык бар. Эгер дайым эле жакшылык боло турган болсо, анын аркасында да бир нерсе бар экенин коркуш керек да. Оорчулук болуп кетиши мүмкүн. Дагы бир нерсе мындай ушул менин жыргап аткан кыргыздар айтат го, мындай ушу күлкүбүздү Кудайым насип этсе экен. Жоксо бизге мындай жугуштуу кылса экен депчи, көп күлүп койдук, ушунун аркасында ийгелип каласың деп бизде айтылат туурабы? Ушул нерсе экен, субханалла. Бул хикаяны ала турган эме жыйынтык ушул сиз менен биз мындай ала көдөк, андай бирөөнү алданып кала турган жана өзүбүздүн акыл ишти баардык иштерибизди акыл жүгүртпөстөн кылуудан алысташыбыз керек экен да. Бүгүнкү дагы бир эмебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир чоң бир осуяты туурасында. Пайгамбардын осуяты туурасында. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге эң чоң бир осуят калтырган экен. Бул ачууланба деген. Ачууланба. Кандай иш болсун, эмне иш болсун, ачууланба деген нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жанына бир ачуусу бат келген адам келип, "Мага осуят кылыңыз, я Расулулла" деди. Мага бир осуят кылыңыз, мага ушундай бир насаат айтып коюңузчу. Мени кандай болсом болот, эмне кылайын? Деди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ачууңду келтирбе деди. Кийин баягы адам дагы тегеренип келди, дагы айтты, "Я Расулулла, мага осуят айтыңызчы." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачууңду келтирбе деди. Кийин дагы бир жолу менен тегеренип келди, дагы сурады, "Я Расулулла, мага осуят айтыңыз" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 жолу тең ачууланба, ачууңду келтирбегин деп айтты дейт. Аалымдар айтат экен, ачуулануу дейт, бул эң жаман адеп болуп саналат экен. Өзүнүн өзү кармай албаштык, өзүнө мындай бир ушундай бир акыл жүгүртүп, акылы менен токтото албаган адам, ачууланган адам. Бул чоң бир адепсиздикке барат экен акыры. Ачууланын аркасындачы миңдеген жаман сыпаттар бар экен. Ошонун бирөөсү адамдын биринчи сыпатын жок кылат экен. Мисалы, бул жөнөкөй, жакшынакай адам, чынчыл, берешен, кандай дагы нерсеси бар. Мисалы, адамга мындай жакшы сыпаттар бар го. Ошол сыпаттын баардыгын тең ачууланган адам бир эле секундта жок кылып коет экен да. Өзүнүн ким экенин, мындай ички нерсесин билип коет экен. Эгерде дейт, адамдын ички дүйнөсүн билгиңер келсе, анын ачуусуна тийип көргүл дейт да. Эгерде ошол ачуусуна тийгенден кийин гана ошол мындай чыныгы жүзү чыгып калат экен да. Сага болгон нерсесин айтып алат экен. Болгон ушундай бир андай канча илими канчалык экенин билип койсоң болот экен. Канчалык субханалла анын даражасы канчалык экенин оңой эле билип койсоң болот. Анын ачуусунан башталат экен. Эгер ачуусунда ал сөгүнүп сагын көчө эле сиз деп аткан адам сөгүнүп сагын башташы мүмкүн экен. Ушундай бир көчө эле субхан илимди билим болсо сизге мисалы чоң сабактарды өтүп аткан адам мисалы ошол сабагында айтып аткан сөзүнө каршы сөздөрдү кылып башташы мүмкүн экен да. Ал билинип калат экен, ошо амал кылып жүрөбү же амал кылбай жүрөбү? Аллахтын мындай бир кудурети ушул баягы биздин ички дүйнөбүздү билгизип коюштун бир. Ошону Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачууланба дейт экен. Муну кандай жаман сыпаттар экен? Адамдын кадыр баркын түшүрөт. Фитна, жамандык алып келет. Көрө албастык окшогон нерселер, күнөөсүз инсандын канын төгүү деген нерсе пайда болот экен. Күнөөсүз адамдын канын төгүү. Кандай экен? Күнөөсүз адамдын канын төгүү. Мисалы, ачууланган адамга эме болуп калат экен да, барыр болуп калат экен. Ал канчалык даражада ким эмне экенин субханалла. Кара. Кийин ачууланган адамда ушундай бир фитнадан дагы эң жаман нерсе көрө албастык окшогон нерселер пайда болот экен. Көрө албастык пайда болуп калат экен. Ал адам ушундай бир ушул сөзүн бир адамдын сөзүн көтөрө албай, ал адамга мындай көрө албастыкты пайда кылдырып коет экен. Ал адам субханалла ошол замат өзүн өзү мындай билгизип коет экен да. Аллаху акбар. Күнөөсүз инсандын канын төгүү болуп кетиши мүмкүн экен. Ачууланганда, билбестен, кармай албастан. Көп адамдардан сурайт экен да, жанагындай бир сен эмне себептен кылып алдың десе, билбейм дейт экен да. Эмне муну өлтүрүп койдуң десе, эмне үчүн салып койдуң, билбейм дейт экен да. Ушундай бир жаман сөз айтты. Мен энеме тийишти, мисалы алса, мен атама тийишти, мени сөктү дегенде, мен энеме сөгүп атканда мен чыдай албай кеттим деген бар го, ушундай нерсе. Ушул нерсеге алып барат экен субханалла. Буга күнө албай атам да, көрүш керек болуп калды. Ошон бирге эле күнөөсүз инсандын канын төгүү болушу мүмкүн. Тилдөө, каргыш жаман сөз айтуу, бул ачуулангандын натыйжасынан келип чыгат экен.
ошол эле согуш чыгып кетиши мүмкүн экен, мамиле үзүлүшү мүмкүн экен, жаман ой пайда болушу экен, куулук, ачуулануу деген ушундай жаман сыпаттар бар. Эмне экен? Бул ачуулануу аалымдардын көз карашында бир оору катары келет экен, же илдет катары кетет экен да. Кадимкидей эле бул оору экен, субханалла. Ачууланган адам бир ооруга пайда болот экен. Эгерде адам ачуусуна аны ээлеп алса, анда анын адеп аклагы жоголот экен, кадыр баркы төмөндөй түшөт экен, уят, сыйыт деген нерсени билбей калат экен. Анан ал Аллахтын жана адамдардын алдында жек көрүнүү жана пас инсан болуп кала берет экен. Кандай экен? Жада калса Алланын алдында да пас инсан болуп калат экен. Ушунчалык даражада, субханалла. Кийин алымдар айткен, ачууланбагыла дейт. Өзүңө келгенче ачууңду сабырдуулук менен басып туруң. Ошондо эгерде ким ачууланууну өзүнө өзү баса турган болсо, көп жаманчылыктан кутулат экен. Ачуулануу дейт, очокто күйүп турган от сыяктуу дейт. Очокто күйүп турган от сыяктуу экен. Эмне экен? Очокто күйүп турган от сыяктуу экен. Анын үстүнө мисалы алса, кайсы нерсени чытасаң, ошол күйүп кете берет экен. Кайсы нерсени чытасаң, ошол нерсе анын үстүнөн күйүп кете берет экен да. Тандырда оңой эле, мисалы алса, көчөңкүнү чокту минтип туруп, анын үстүнө акырын эле бир эле кичинекей жыгач чыгат, дүрттүп күйүп кетет. Ошон эле ачуулануу, ошо жана очокто күйүп турган, же болбосо кызып турган чок сыяктуу экен, субханалла. Ачууланганда адам бар нерсени кылат экен. Кимде ким ачуусун баса билген болсо, Аллах Таала ага болгон азабын токтотот экен. Ачууланууда эмне бар экен? Алланын азабын токтотуу бар экен. Кыяматта дагы, субханалла. Ушундай нерсе экен. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах ачуусун баскандарды ошон бергеле Аллах жакшылык кылуучуларды сүйөт деген. Жакшылык кылуучулардын ачууланганда адам өзүнө гана жаманчылык кылат экен. Унутпаш керек экен. Өзүнө гана жаманчылык кылат экен. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сахабаларын бири айтат экен, башка инсандарга ачууланбагыла дейт. Анткени бул 5 күндүк жашоодо адамдык тууганчылык бар. Биз бир атадан бир энеден тараганбыз. Бир атадан бир энеден туулганбыз, жаралганбыз, ошондон тараганбыз. Эмне экен? Ошон сенин ачууланбагыла. 5 күндүк жашоодо бири-бириңердин азабыңарга, бири-бириңерге жаманчылык алып келип албагыла дейт экен. Эми дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, эгер ачууланган инсан болсо, сабыр кылсын деген экен. Ачууланып атсаң, сабыр кылгын. Тик турган болсо отурсун дейт. Эгер ошол сабыр кылып турсун, эгер дагы ачуусу тарап алса, тик турган болсо, отура калсын дейт. Эгерде отурса да ушундай болсо, анда даарат ала калсын дейт. Ачууланганда. Жана Алладан аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп несин? Аллах, я Аллахым, шайтандын жамандыгынан сакташын сурашы керек экен. Аллахым шайтандын жамандыгынан. Эмне экен? Ачуулануу дагы бул шайтандын кытыгылоосунан экен. Же болбосо ошол адамга ар кандай нерсе ойлор салып баштайт экен да. Бул сени монтип атат да, сени признавать этпей атат да, сени киши катары санабай атат да, ушундай нерсе менен анан баягы от алып кеткендей жанагындай. Эми айттык го, тандырдагы субхан кызып турган нерседей ошол адамга ушул катуулугу менен келет экен. Хазрет Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху Уайна ибн Хасанды бир жаман иш кылып койгондугу үчүн урганы калганда дейт, ушундай баягы урган аткан дейт да. Умардын кеңешчилеринин бирөөсү, "Эй Умар, токто" деди. Эй момундардан бири. Аллах Таала Куранда кечиримдүү бол жана аларды туура жолго буюр. Наадандардан, дини түшүнбөгөндөр жүзүңдү бур деп айтпады беле? Дегенде Хазрет Умар радыйаллаху анху ушунда туруп калды. Билгин бул наадан, бул динди жакшы түшүнбөйт. Ошонун себебинен токто дегенде баягы урганын токтоттуруп, баягыны эмне кылды дейт? Субханалла, кечир дейт. Хазрет Умар болсо Куран аятты окуганда ошол zaman токтоп калчу экен. Кийин Хазрети Умар ибн Абдул-Азиз, ошол Умардын Абдулла ибн Абдул-Азизден негизи чулчу. Бирок бул жерде ушундай деп коюптур. Өзүнүн кеңешчилеринин бирөөсүнө айтат экен да, эгер ачуулансам, ачууңузду басыңыз деп мага эскертип кой деп айткан. Чоң адам, негизи эле акылдуу адамдар ушул нерсеге көнүш керек. Ачуусун басканды үйрөнүш керек. Негизи ачуубуз ушундай чукулга баарыбыздынчы бат эле келип калат. Бирок ушундай мезгилде мындай карап отсаң, жана айттык го, бул 5 күндүк өмүрдө субханалла бир атадан бир энени тааныгандан кийин баарыбызда тең эле характер бар да. Эгерде сен баштасаң, тиги дагы көбүрөөк баштап ийиши мүмкүн да. Ошо сен мындай карап отсаң, ким менен айтышкан атасың, ким менен урушкан атасың, ошону көрүш керек экен. Аялың менен урушасыңбы, не стоит да.
Аял субхан акылдуу болсо өзүнүн күйөөсү менен урушпасын, ал деле мындай не стоит. Жоксо ошол нерсе, бул нерсе мындай адамга бир мындай зыяндан башка пайда бербейт деген түшүнүккө алып келиши керек экен да. Анткени кимде ким ошо ачуу алдырып ийе турган болсо, анын жашоосу бузулушу мүмкүн, кол көтөрүп сабашы мүмкүн, канча деген нерселер болуп кетет. Ошол жерде мисалы бир үй бүлө бузулушу мүмкүн, эки достун ортосу бузулушу мүмкүн, туугандар арасы бузулушу мүмкүн. Карасаң сенин бир аз ошол бир адамга ачууланганын себебинен оозуңан агыт кирип, карайт чыгып кетиши мүмкүн да. Ошол мезгилде субханалла сенин жашооң коренным образын деп коет го, бир тамырынан бери, түп тамырынан бери субханалла өзгөрүп кетиш коркунучу бар экен. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң чоң бизге берген осуяты экен, ачууланба дейт. Ачууланба. Канчалык эме болсо пайгамбардан 3 жолу сурап экен баягы. Ачууланба деп экен. 3 жолу сурап экен, ачууланба деп. Пайгамбар сураган сайын баягы пайгамбардан сураган сайын ачууланба. Кейін Хазірет Абу Бакр Сыддық радиаллаху анху bir insan ушундай катуу бир тилдеди дейт. Хазірет Абу Бакрды сахабалардын эң халифалардын улуусу, пайгамбардын эң чоң мураскору. Ошону бирөө ушундай сөгүп төк дейт да. Хазірет Абу Бакр анын сөзүнө катуу таасирленип, ушундай катуу кыйкырыштын ордуна ага дейт, оготер жылмайды дейт да. Оготер жылмайды дейт. Пайгамбардын аял Айша энебизге жалган доомат коюлганда дагы ушундай бир Алла Таала Куранда аны аят түшүрүп актаганга чейин эмне болду? Элдин баардыгы ызычууланды. Пайгамбардын ачуусу келди. Бул чын эле болдубу деген нерсе менен болду. Хазирет Умар радиаллаху анху пайгамбарды "Я Расулалла, сиз аялдарыңызды бошоттуңузбу? Аларга талак бердиңизби?" деди. Пайгамбар ушинтип отурду, Алладан күтүп отурду, сабыр кылып күтүп отурду. Мисалы бизге ошондой бири келе турган болсо, "Ай, сенин аялың бузулуп калыптыр" дей турган болсо, эмне кылабыз? Ошол замат сазайын беребиз да туурабы? Ошо талак беребиз, ушундай кылып ийебиз. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Күтүп отурду, вахийди. Алладан аят күтүп отурду. Алла Таала аятты түшүргөндөн кийин анын атасы Абу Бакр Сыддык радиаллаху анху пайгамбарыбызга келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Алла Таала ошол аят түшүрдү. Силердин андан кээ бирлериңер дейт, кээ бирлер дейт. Ушунун бир туугандарына жардам бербейбиз деп атат деген аят, ушул мындай маанилүү аят түштү. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы Абу Бакрга айтты. Эмне үчүн айтты десе, Абу Бакр ошо качан анын кызына жала жабылганда, анын ошол бир туугандарынын арасынан дайыма жардам берип жүргөн Абу Бакрчы, акчалай жардам берип жүргөн, ошол үй бүлөсүнө жардам берип жүргөн адам эле да. Ошол пайгамбарыбыздын ушундай аялына жала жапканда, Абу Бакрдын кызына ушундай катуу жала жапканда, эмне чыдабай кетип акырында айтты, "Мен сага эч качан жардам бербейм болду. Бул мага душманчылык кылды" деди. Бирок Алла Таала айтып атат Курандачы, "Эмне жардам бербейм" деди. Ал жардам берсин. Алар антип айтышпасын. Ачууланбасын аларга. Алардын өзлөрүнүн ачуусун бассын тескерисинче. Аларга жардам бере берсин. Дегенде Абу Бакр ага эки эсе көбүрөөк жардам берип баштаган экен да. Карасаң кандай нерсе. Имандуу адамдар мындай бир кичинекей бир нерсеге таасирленбейт экен да. Бирок Хазирет Абу Бакрды бирөө сөгүп атат, шатыратып атканда дагы эмне болду дейт? Анын ордуна мындай ун чыкпастан таасирленбестен ушинтип аны карап отурду дейт. Баягыл адам Абу Бакр карап туруп, "Алла ант болсун. Азыр ушундай тилдейм, кабырыңа да кошо жап кирип кетесиң" дегенде, Абу Бакр адам "Жок" деди. "Ал сөз сенин кабырыңа кирет, кой" деди. "Токтот" деди. Көрсө ушундай экен да. Кабырга биз менен чоң амалдарыбыз кирет да. Жакшы да, жаман да амалыбыз биздин кабырга чоң кирет. Абу Бакр "Жок" деди. "Сен коймой кылбайлы го" деди. "Сенин амалың, айтып аткан нерсең сенин кабырыңа кирет, меникине кирбейт" деди. Ачууланган жок да. Ачуу калтырып аны сөккөн жок. Кейін Бану Тамим деген урудан арабтардын эң ак көңүл, жумшак жана сабырдуу адам болгон экен. Ахнаб ибн Кайс деген. Эч ачуусун келтире албай коюшат экен да. Эч бир ушундай бир тили заар болгон бир адамды табышат экен. Ушундай баягы аны бир тили заар деп коет го, билесиңерби? Мындай ар бир эле жерде бар го, моунду сүйлөгөндө чучуңга жетип аны тырс мындай ар бир сөөгүңдү сындырып салгандай болот го. Мындай сүйлөгөн сөзү тим эле мындай бир сайып сайып көрдө жаткан атаңды тирилтип ийет го. Ушундайлар бар да, мындай сүйлөгөндө тим эле чукуп мындай тамай деп коебу, тамай деп айта албайсың да, мындай. Ушундай бир болезненный болот го. Анан деп дегенде эмне кыларыңды билбей кетесиң го. Сенби деп коет го. Мына ушундай адамды табыштан кийин баягы адамдын түйүнүн алып келишти. Ал баягыга акча төлөп беребиз дешти. Ушуну эгерде ачуусун келтирсең. Дегенден кийин
баягы жаныбарды ушундай жаман сөздөр менен сөктү, ушундай жаман нерселер кылды. Бирок баягы унчукпай тур дейт. Анан бир мезгил айтты. Силер сага тигилер төлөп берген акчадан мен көбүрөөк 2 эсе берейин. Сен барып аны кайра, мен жалдап жиберген кишини кайра өзүнө сөгөсүң деди. Дегенде баягы макул дейт. Акчаны кайра двойной бер дагы кет. Баягы өзүнүн шатырда сөгүп баштаганда ушундай түрдө бир катуу бир ур токмокко сапкан соккондо дейт да, эс үчүн жоготту дейт баягы адамчы. Сөгүп аткан адамчы. Анан баягы адамга көрдүңөрбү дейт экен. Мына эгер ачуулана турган болсок, бул мурун эле жыгылып жатмак деген экен. Кээ бирде ошол субханалла ачуулуу адамдын бир нерсесине тийип турган болсоң, өзүңө эле зыян тартат экенсиң да. Ачуулана турган болсоң, бирөө сөгө турган болсо, сен өзүңө эле зыян тартасың. Мурунку замандарда дагы мисалы бирөө тиме турган болсо, ушинтти деп туруп ата энесине барып айтып турган болсоң, сооп болот дечү эле го. Азыр болсо, больницага жаткызып туруп сени дойный корова кылат. Ошон себептен субханалла, азыркы заманда ачууланып турсаң дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эстейсиң да. Ачууланба, ачууланба. Кой, азыр милиция чыгып калышы мүмкүн. Опасно деп турабы? Ал жаман азыр. Больницага жатат, заявление жазат, аны айтат, ошентип отурсуң. Сен бир ачууң себебинен 1 жылдык заработкаң кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул актуалдыгын жоготпойт экен да, бул васиятчы. Дайым такай субханалла. Бирок эң акылдуу адам ушул өзүң эгер интеллигент болсоң, илимди билимдүү болсоң, эгерде ушундай бир ак сөөктөрдөн болсоң, негизи элечи ушундай баягы өзүңдүн кадыр баркыңды ачууланып кетирип алба деген сөз да субханалла. Мусулманда өзү кадыр баркын аябай баалаш керек. Мусулманчылык өзү кадыр барк да. Исламга келүү менен адам ушундай бир парасатка ээ болот. Парасат демде бир даражага ээ болот. Анын кулк мүнөзү, көчөңкү жашоодо болуп аткан нерселери, баардык нерсеси өзгөрөт. Мисалы намаз окуп баштаган адам өзүнөн өзү өзгөрүп баштайт. Бир сахаба жөнүндө келишет пайгамбарга. Я Расулулла, баландай деген сахаба дагы деле болсо күнөө кылып жүрөт. Сурады пайгамбарыбыз, ал намаз окуп жүрөбү? Расул окуп атат, намаз окуп атат. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, анда ал токтойт деди. Ошондо бир нече убакыттан пайгамбар өзү сурады, баягы адам эмне болду? Сахабалардан досторума бирөө эмне болду? Дегенде, я Расулулла, ушунча такып адам болуп кетти, бир күнөө кылбай турган болду. Дегеним эмнекен? Адам эгерде ошо динге келе бере турган болсо, динге келип ошол өкүмдөрдү аткара бере турган болсо, намаз. Бир күнү субханалла өзүңөн өзүң эле ушул туура эмес экен деп калпты таштап баштайт экен. Ушул туура эмес экен деп ачууланган таштап баштайт экен. Ушул туура эмес экен деп сөгүнгөндү таштап баштайт экен. Ушул туура эмес экен деп тамеки чеккенди таштап баштайт экен. Кээ бир мисалы мен айтам да, кээ бир адамдар дагы деле намаз окуп жүрүп, бирок жанагындай жаман адаттарын чытай албай атса, анда алар мисалы мен моуну ичип аткандым нарса, мен моунун бал салынгандагысын, бул чай экенин даамын таттым да. Анан билем, ушул чай менин суусумду кандырат турабы? Мен ушуну сурайм дайыма. Көп адамдар ошондой эле ошо диндин даамын тата элек. Ошо рахаттын даамын тата элек. Ошонун себебинен ал калп айтып атышы мүмкүн, урушуп атышы мүмкүн, жанагындай бир алдап кетиши мүмкүн. Ал эмне үчүн? Анткени субханалла диндин дагы эле даамын тата элек. А диндин даамын таткан адамдар бул сахабалар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына келгенден кийин алар жашоолору 360 градуска өзгөргөн. Мындай да. Жашоосун ушундай өзгөртүп ийишкен. Ошо дин ушундай экен да, адамдын жашоосун субхан өзгөртөт экен. Мусулман субханалла күнүгө өзгөрүп туруш керек. Күнүгө жакшы жагын өзгөрө бериш керек. Анткени Алла Таала жакшылыкта бири-бириңерде жарыш кыла дейт да. Жарыш кыла дегенеси жакшылыкта дегени кандай десе, мисалы ибадат жагынан болсо, бүгүн 5 мал намаз окуп атсаң, анда сен күнүгө дагы бир намаздан кошо берет экенсиң. Зикирди бүгүн 100 жолу кылсаң, эртең 1000 жолу кылып баштайт экенсиң. Эгерде орозо тутуп аткан болсоң, жылына 1 жолу орозо туткан болсаң, анда эми күн эмеде 1-4-күнү сүннөт орозолор тутуп баштайт экенсиң. Күнүгө мисалы мурун Куранды кыргызчада окуй турган болсоң, бүгүн сен арабча окуганды үйрөнүп баштайт экенсиң. Көчөгүндө сен отургандарың тамеки чеккиштер, ичкиштер, карта ойногуштар, нарда ойногуштар отурган болсо, бүгүн сени субханалла отура турган жайың мечитте жүргөндөр, аалымдар, ошолордун жанында сабакта отуруп, сен жашооң экен түп тамыры өзгөрүп баштайт экен. Жакшы менен жамандын даамын татып баштайт экенсиң.
Дайым эле жакшылыкта жүргөн адамдар жаманчылыктын даамын мындай билбейт. Ал эми жаманчылыкта жүргөн адамдар жакшылыктын даамын билбейт. Туурабы? Ошондой эле мисалы субханалла, эгерде бир адам динде болбосо, диндин даамын татпаса, ал адам жакшы да жамандын да даамын таткан адам катары кирбейт. Болбойт ал. Динсиз адам жакшылыкта билбейт, жаманчылыкта билбейт, ал көргөн эмес. Бирок эгерде чын-чынына келгенде, эмне үчүн десе, анткени себеп ошо динге келгенден кийин чыныгы жаманчылыктын даамы кандай экенин жөнүндө угасың. Чыныгы жакшылыктын даамы кандай экенин угасың. Чыныгы жаманчылык тозокто болот. Чыныгы жакшылык бейиште гана болот. Бул дүйнө эмне курсаң, кайсыга жетсең да ал нерсенин даамын татарды өтүп кете бересиң. Шаддат деген болгон билесиз? Шаддат деген чоң бир капыр падыша өткөн. Алейхи лана. Ал ошол замандын пайгамбарына келип айткан: "Эй, сен Кудайың бейиши барбы?" Бейиши бар. Кандай десе, аны сүрөттөп бергенде, "Сен мага сүрөттөп бер" десе, "Мен азыр жасайм" деди да, 70 жыл жасаган экен да. Бүт нерсенин баарын ордордуна алып жасаган экен. Ушундай күнгө сурайт экен, ал кандай бейишиң дейт. Тамактар жөндөп экен, ушундай мисал алса, жердин жартысынчалык ал деген чоң дүйнөжүн ээлеген 4 падышанын бир капыр падышанын бири ошол экен. Дүйнөжүн ээлеген 4 пайгамбар болгон, падыша пайгамбар болгон. Ошолордон да капырлардан болгон 4 болгон. Дүйнөсүн ээлеген ошол замандарда өзүн Кудаймын деген. Мынеке мен да бейишим болот деп бүт нерсени баарын жасап турган кийин ошол баягы эменин түйүнө бейишин жасаган. Мынакей мен жүр, мен бейишимди көр. Мына мен Кудаймын дегенде ал айткан: "Жок" dedi, субханалла. Баягы ошол замандын пайгамбары. "Сен кылган нерсең туура эмес. Мен сени менен барам" dedi. "Бирок бул бейиш эмес" dedi. "Бул сенин колуң менен жасалды. Бул түгөнөт. Роббимдин алдында түгөнбөйт" дегенде ачуусу келип кетип, деп кыйкырып, ачуусу келип ушундай бир эметкенде кан тамыры жарылып, бул дүйнөдөн өтүп кеткен экен да. Аллах таала ошол заман жанын алып таштаган экен да. "Мен Кудаймын" деп кыйкырган экен да. Субханалла, ошондой Аллах таала жанын алып койгон экен да. Кара кандайчалык. Дегеним субханалла, ошентип кээ бир алымдар айтат, ошол шаддат курган нерсени Аллах таала көтөрүп кеткен дейт да. Кээ бирлер аны жанакы эме деп коюшат. Атлантида деген бар десем. Атлантида деп калсаңарбы? Мындай бир ушундай бир затерянный, мындай жоголуп кеткен бир ушундай эң баалуу нерселер менен салынган десек. Бирөөлөр океанга жутуп кеткен деп айтышат, бирөөлөр ушундай жерде дешет, бирөөлөр тоолордун арасында дешет. Жок, субханалла, Аллах көтөрүп кеткен ушул. Кээ бир алымдар ушуну айтып түшүндүрүшөт, ушул деп айтышат да. Уну кээ бир алымдар айтат, жок, 8-чи бейиш ошол деп айтат. Бир Алла тааланын түздөп койгон депчи. Аллах жакшысын Аллах билет, кара. Эми ошол эмне болду? Аллах тааланын өкүмү менен аны Аллах таала жанын алып койду. Бейишин кире алган жок. Ачуусун сөйнө субхан Алладан жанын алып салды. Эми адамдар канчалык даражада болсоң дагы, канча эгер ачууланып турган болсоң, сен ким экениң билинип калат экен, субханалла. Ошондеп билишибиз керек экен, урматтуу бир тааным. Бул тар жашоодо өзгө бир сөздү эстетип жүрүүбүз дайыма абзел экен. Эки көзүбүздүн алдында үйүбүзгө жана жумушка да жазып ушуну алышыбыз керек экен. Ачууланма. Эки көзүңдүн алдында, жумушуңда да, кайда жүрсөң дагы өзүңө эмне болушуң керек? Колдон келишинче ачууланмага аракет кылышың керек. Бир ай бар эле да. Жанында качан жан өтсөң деп басып жүрөт эле да. Жанында балдар өтүп атабы, ким өтүп атабы, ызы чол өтүп кетип атат да. Ай балдар койгула деп айтчу эмес да. Деле дайым эле ушунча жүрө берет да. Анан топ болгон. Ошо киши 85-ке чыгып каза болду, субханалла. Ачууланбаган адамдын өмүрү да узун болот экен десең. Ачуулануудан эң чоң нерв оорулары, сахарный диабет керек болсо ачууланып атканда шайтан ичиңе кирип кетет да, жин шайтан кирип кетет. Качан ачууланып турганыңда жада болсо шайтан ичиңе жин кирип кетет. Каршы? Сен ачууланып, деп ушундай кыйкырып аткан мезгилде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы ошол Азирет Абу Бакыр Сыддык радиаллаху анху аябай катуу ачууланды дейт. Жанына бирөөгө сөгө берди, баягы Абу Бакыр сөгө берди, пайгамбар жанында карап отурат экен да, мындай карап отурат экен баягы. Бай адам улам күлүп калат экен пайгамбардан карап. Анан Абу Бакыр чыдабай кетти, тура калыптыр. Сенден келгенди көрдүм деп дагы алды сөгүп баштаган мезгилде пайгамбар туруп кетип калыптыр. Мен ушу хадисти жакшы көрөм да. Анан кийин баягы Абу Бакыр тиги менен ишин бүтүрүп, жебечин жедирип, ушунчалык баягы бүтүрүп алыптыр. Анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанына келет экен. Я Расулалла, кандай нерсе бул? Көчөсүн ушунчалык
darajada boldu deyт. Muna tigi meni sөгүп атат, шатыратып атат, sen болсо эмне кылдың дейт. Туруп алып кетип калдың. Мени сөгүп атканда отурасың дагы, мен аны сөгүп кетип каласың. Кандай достчулук бул? Dedim Peygamber ey de Abu Bakr deyт. Kaçan sen al sөгүп атканда сен жанага бир периште Алла Таала дайындаган дейт да. Ага өзүн урушуп аткан дейт, сөгүп аткан дейт. Kaçan sen аны урушуп баштаганда, ал периште кетти, анын ордуна шайтан туруп калды дейт. Мен Алланын элчисимин дейт. Мен периштенин жанында отурсам болот, бирок шайтандын жанында эч качан отурбайм, ошончо кетип калдым дейт. Kaçan эки адам урушуп баштаганда ортосуна шайтан келет. Сеники туура дейт экен да. Сеники туура дейт. Жана барбы? Ким короз, ким тоок, ким короз, ким тоок дечи. Ошондой экен да. Ошол шайтан да. Шайтан негизи адамдардан да болот, субхан шайтан өзүндө болот да. Ошол тура калып ушундай нерсе. Мен сени ушинтип айтты, сен тигинтип айтты деп козутат экен дагы. Анан эмне экен эки досту ажыратканга, үй бүлө эрди аялды ажыратканга ушинтип анан бир шайтан кирип анан баягы ушундай кылат экен да. Кара. Ошон себептен Аллах Таала Куранда мындай айткан. Эгер ачуусу келсе, ичине жутуп ачуусун келтиргендерди кечирет дейт. Musulmandın sıfatı. Musulmandın Kur'an'da 100 sıfatının birisi uşur eki. Kaçan neken? Eğer açusu gelse geçiretti. Açusun jutup durup. Ладно dostum menden gitti. Gitpese dile. Geçir. Ушундай болуп кеткен эми. Тиги адам мындай ушундай болуп баягы керек болсо болуп калат. Ушундай бир сен менен мындай үзүлүп кете турган болсо дагы, ага сен ошо өзүңдүн сыпатыңды көрсөтүшүң керек экен. Sıfatını göstermek gereken. İnşallah hareket kılavuz bu. Точно hareket kılavuz bu. Açılanmayan hareket kılavuz. Jaşoğuz doңdoylu maşallah. Bir Müslümanın bir sıfatını ap kelip alalı. Jaşoğuzga Müslümanın bir sıfatını ap keleli. Үй бүлөбүздө мага көчөнүн бир нерсени айтып беришти да. Мындай чынында бизде деле бар андай нерсечи. Биз мисалы балки силердин жаныңарда сиз, биз деп туруп мисалы бир үйүмө барып алып туруп мындай фараон болушу мүмкүн да. Бирок ушу эң жаман нерсе кээ бирде чынында баарыбыз деле бар. Бирок сыртта галантный болуп ушундай нерселердин баарын кылып, бирок үйдүн ичине киргенде фираун болуп, чоң бир мындай зулум падыша болбош керек. Ачууланба деген нерсени сыртта да ичте да кылыш керек. Колдон келишинче кечирип салганга аракет кыла бериш керек. Канчалык жаман болсо да кемчиликсиз адам болбойт, туурабы? Ошон үчүн үйдө баатыр жоодо жок деп коет, билесиңер, кыргыздар. Ошол нерсеси бул үйдө баягы ачууланып, башкарып атам мен, кыйкырып атам деген нерсени алсак болуп, машалла, колдон келишинче өзүбүздү тарбиялай берели. Канчалык адам өзүнүн тарбиясы өскөн сайын, анын ахирети да өсө баштайт. Канчалык бул дүйнөдө бир сыпатка ээ болсоң, ошол сыпаттын ээси, ошол бейиште да өзүнүн даражасы болуп баштайт. Унутпаш керек. Бүгүн калп айтканды токтоттук, бүгүн ачууланганды токтоттук, машалла. Бейиште ачууланбагандардын бейиши sen үчүн эшигин даярдап койду. Аты жазылып калат. Замир деп. Машалла. Бул эшиктен кирет деп жазылат. Кечирим деп ушундай нерсе экен, субханалла. Subhaneke ve hamdik. Aşhadu ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Allah'ın barışı mesut. İyi olsun.